4 күнгө созулган окуу курсуна 150ге жакын көз доктурлар кошумча билим алышты. Лекция окугандар Италия, Германия жана Америкадан келишкен. Ал эми тажрыйба алууга келгендер Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Кыргызстандын аймагындагы дасыккан көз доктурлар. Лекциянын максаты көрүү органынын өтө назик келген ички торчел кабыгына туура операция жасоо жана ооруну алдын алуу. Врачтардын баары ыраазы болуп жакшы угуп атышат. Билбеген нерселери көп экен, анын баарын үйрөнүп атышат. Анан мунун негизги максаты ушул ооруну жакшылап биздин кыргызстандык офтальмологдор чет мамлекеттердин опытынан үйрөнүп. Ооруп кыйналышат дагы, көзү көрбөй калып атышпайбы. Ушуну алдын алып, осложнение болуп көзү көрбөй калганга жеткизбей, ошол методдорду азыр ушул курстан жакшылап айтып берип атат. Көрүү органынын ички назик торчел кабыгы ар кандай себептерден улам бузулат. Мисалга ачуу тийген күндүн нурунан, катуу соккудан, кант диабети оорусунан, көз басымынын жогорулап кетишинен. Негизи эле офтальмология оорусу башка органдардын ооругандыгынан улам козголушу мүмкүн. Көздүн мындай ооруга чалдыгышына бүгүнкү компьютерлер дагы себепкер. Ал эми дартка чалдыккан өтө майда назик чел торчолорду калыбына келтирип операция жасоо оңой иш эмес. Мен ойлойм, операция жасайбыз, диагностика коебуз, туура диагнозду коебуз. Көпчүлүк ушу бүгүнкү алган өзүнүн билимин өзүбүздүн жарандарга, Кыргызстанда жашап аткан биздин элибизге сокурлуктан арытуу үчүн ушу өзүнүн билимдерин ошого жумшасак деген жакшы ниетте турабыз. Эске салсак, Кыргызстанда мындай чоң конференциялар буга чейин 2 жолу өткөзүлгөн. 3-чү жолу Борбордук Азияда көз доктурлардын офтальмология конференциясын Дордой Офтальмик сервис жана Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы уюштурду. Чет элдик лекторлордун айтымында кыргыз доктурларын лекция учурунда кабыл алуусу абдан жакшы. Демек доктурлардын билими төмөн эместей. Көз доктурларынын бир жылда 20га чейин жолугушуулар болот. Жаңы ыкмалар боюнча, техникасы боюнча, дарылоонун ыкмасы менен сүйлөшөбүз албетте. Бирок баары бир мен ойлойм, Кыргызстанда менен эчимдей терс мамилеси же терс жагынан эч билдирилген жок. Булар дагы замандын алдын ала жүргө менен ыкмалары менен булар да билишет экен. Адистердин айтымында кийинки учурларда көз басымынын жогорулашы менен ооруган жарандар көбөйүүдө. Бул ооруга кандай чараларды көрүү керек? Туура дарылоо жана алдын алуу боюнча конференциясы 2 жылдан кийин өткөзүлөт. Конференцияга чет элдик тажрыйбалуу доктурлар окуу курсунун мугалими катары чакырылат. Талайбек Илипаев, Бакыт Шайымбетов, Жакшылык Чортонов, Ысык Көл облусу, Күндөлүк.